Бирок мындай суроо бар да, Мелис мырза. Азыр 52 тонна алтын запас бар дедиңиз. Бул мындайча айтканда 3 миллиард 700 миллион АКШ доллары болот экен да. Бул Кыргызстандын бюджетинен да, мамлекеттик бюджеттен да жогору болуп атат да, сиздин запас кармаган запас алтыныңыз. Бул жакшы көрүнүш. Бирок азыркы күндө баанын, алтынга болгон дүйнөдөгү баанын баасы өтө жогору болуп турат. Балким эртең түшүп кетиши да мүмкүн. Ошо рисктерди мындай эсептеп чыктыңыздарбы? Балким ушул колдо турган алтынды азыр биз валютага айландырып, же сомго айландырып, мамлекеттин бюджетине дагы керектүү улуттук бир стратегиялык объектилерге иштетсек кандай деген оюңуз бар да? Урматтуу Дастан Арыспекович, бул биздин улуттук банктын ушундай бир милдеттеринен бири да, монетардык саясатты жүргүзүү депчи. Биз аны карап турабыз күндүгө, биз аналитиктер өзүбүз күндүгө анализдеп, алтындын баасын, алтындын көлөмүн кандай сактасак, биз улуттук банк өзүбүздүн жана монетардык саясатыбызды туура жүргүзөбүз деген мааниде ошону күндүк анализдеп турабыз. Алтынды кээде алтынды алабыз, сатып алабыз, кээде алтынды сатабыз. Кээде доллар өсөсө доллар алабыз, кээде доллар сатып туруп рубль алабыз. Бул биздин ошондой бир функциябыздын бири да. Ошонун жана мен айтып кеткен эле, былтыр эмнеге киреше алдык? Кирешенин себеби башка жылдарга караганда эмнеге көп болду? Ошону эффективдүү, натыйжалуу, туура биздин ошо эл аралык резервтерибизди колдонуунун негизинде болуп атат да. Бүгүнкү күндө да биз былтыркы жылга караганда кем эмес, бүгүнкү мына 5 айдын жыйынтыгы мененчи киреше тапканга мындай жетиштик. Бул дагы эгерде алтын сатыш керек болсо, эгерде ошол биздин анализ ошону көрсөтүп, бааны баасы түшүп или дагы бир мындай өзгөрүүлөр болот дей турган болсо, биз анда алтын сатабыз анда. Эгерде жанагы сиз айткандай сомго алмаштырып коюш керекти, эгер биздин анализдерибиз или мындай сырткы Кыргызстандан сырткы жанагындай башка өлкөлөрдө болуп аткан мындай саясаттар биздин ошол немеге кандайдыр бир зыяны или пайдасы тие турган болсо, биз ошону анализдеп туруп, ошондой чечимдер кабыл. Мелис мырза, туура, бирок менин оюм мындай да. Мына сиз азыр түшкөн кирешеден өзүңүздөрдүн бюджетке берип атасыздар да 100%. Бул жакшы көрүнүш. Көп. Бирок азыркы күндө сиздин жана болгон алтынга айтып атам да, мисалы сатып туруп, улуттук стратегиялык объектилер салынса, мисалы Камбар-Ата 1 келсин. Жана сиздер колдоп чыксаңыздар. Анткени мына колуңуздарда 3 миллиардтан ашык 4 миллиардка жакын АКШ долларынын алтын запасы турат да. Биз башка жактан кредит алып издебей, мисалы Камбар-Ата 1, мына темир жол, мына ушундай жака бир жол ачып берсеңиз деген ойда, улуттук банктын ушундай функциясы жок, бирок сиз мамлекеттин бюджетине ушундай жардам болсун деп бир иш аракеттерди кылып берсеңиздер, чоң көрүнүш болмок да. Мен оюм ушул болуп атат. Мисалы азыр алтындын баасы өтө жогору болуп турат, сатып ошондой бир эмелерге, стратегический бир курулуштарга жумуш жасак. Эртең баа түшүп кетиши да мүмкүн, коркунуч бар. Эми бүгүнкү күндө рынок ар кандай болуп атпайбы? Экономикалык, дүйнөлүк. Мына бүгүн ушундай пайдаланып, учурунда келгенде пайдалана алсак деген ойдо, тилекти айткым келет. Анткени ишти көрсөтүп атасыздар. Эми 52 тонна алтын запас кармаш, бүгүн аны чогултуш бул көпчүлүк мамлекетте боло бербейт, мындайчы. Мына кечинде жакын деле бир мамлекеттин президенти айтып чыкты, ушу Кыргызстан эң алдыңкы мамлекет болду, алтынын запасын жыйнаган деп. Бул жакшы көрүнүш. Ошол үчүн ушундай стратегиялык бир объектилерге жумушап, Камбар-Ата 1, темир жол, башка жактан акча издебей, мына сиздер ушуну бир колдоп берсеңиздер деген мыйзам болсо, мыйзамды өзгөртүп берели. Мына өзүбүз баягы колдо бар алтындын баркы жок дебей, ошого жеткизбей колдонушубуз керек да. Мен ойлоймун. Кудай буюрса ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Отчетуңуздарды колдоп беремин. Рахмат. Акыл жарай, чоң рахмат. Рахмат.